Азаттыктын операторунан карактоо жолу менен тартып алынган кымбат техникалык жабдуулар сот чечимине чейин милицияда болот. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирип, аппараттар тергөө кызматында далил буюмдары катары сакталарын айтты. 28 сентябрда Ош шаарында Кулчумановдун арызынын негизинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жазык кодексинин 201 4 пунктунун негизинде кылмыш ишин козгогон. Ал пункт адамдар тобу тарабынан жасалган өзгөчө ири өлчөмдөгү каракчылык деп аталат. Соккудан улам Айбек Кулчумановдун оң капталы ооруп калган. Ал медициналык текшерүүдөн өтүүдө. Кол салгандар мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун атын аташкан. Алар да жеке менчигибизди тасмага тартып, коопсуздугубузга коркунуч жаратты деген негизде милицияга 2 арыз жазышкан. Матраимовдун өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ош шаардык милициясынын басма сөз кызматы операторга кол салгандардын бири Матраимовдун жакын тууганы экени аныкталганын билдирген.